негизи эле бул ата эне деле ошо катуу кармаганы менен мындай өзүнүн жакшы жерин көрсөткүсү келет да, мындай балам ушундай чын эле тамеки чекпесин, насвай чекпесин, мен мындай балам акылдуу, илимдүү болуп, мен кийин чоңойгондо намыстанып ушу баламды көбүрөөк айтайын деп да мындай катуу кармашы мүмкүн да. Бирок ушунчалык деңгээлде эмес да негизичи. Кээ бирки ата энелер бар ушундай балам мындай слишком эркелей берет, мындай эркелегендин да чеги болуш керек депчи. Баласы үйүнө келгенде балам кандайсың, бүгүн мектепте кандай болду, эмне кылдың деп ошолорун көбүрөөк сураса, анан сабактарын көбүрөөк караса, балада өзүндөй адамга ушу коомчулукка керек деп өзүн ойлойт да. Анын жанында жөнүндө жүргөн достору дагы мындай абдан жакшы болсо, мисалы мен деле досторум бар, алардын ичинен удалить этиш керек. Жок, андай жаман ойду айткан жокмун. Бирок мындай кээ биркилер бар, мындай кээ бирөө туруп мындай сатып кетиши мүмкүн. Андайлардан дагы болот го. Ошолор мисалы жамандар болот го, мисалы жанагындай туура эмес нерселер жүктөгөн, ошолорду удалить этип салса болобу? Жок, аларга мындай көңүл бурбай, көбүнчө мындай ушинтип деле койсо болот деп мен өзүм ойлойм да. Бирок адам өзү сезет да, кайсы адам жакшы, кайсы адам жаман экенинчи. Кээ бирки учурларда досторуң мындай чын эле сатып кетиши мүмкүн да, ушундай болупчу. Кээ бирки досторуң сени колдоп, ушундай ошо досторуңа ошо проблемаңды айтсаң, проблемаңды чечип бергенге жардам берсе, ошо өзүңө чын эле мындай жакшы сезим болуп калат да. Мен досторум негизи эле жакшы деп айтам. Анан жок, мени көп бузушпайт. Мен өзүм негизи эле ата энем мен деле тоже мындай кичине катуураак кармайт, бирок анчалык эмес да. Мындай кол көтөрүп эметпейт. Бирок апам мени мындай бир жака кетерим алдында дайыма эрте кел деп айтат да. Дайыма мени кечинде эч жака чыгарбайт. Ушундай ата энелер болсо, мындай бала өзүн жакшы сезет деп ойлойм.